Альпего завод негизи Италияда жайгашкан, Лемкендин главный конкурент Европада. То есть это сапаттуу техникалары, продвинутый. В плане чего? Мисалы, могу соко 2 метр захваты менен, biz жана көрсөткөн 120 аттын күчү трактор ушул 2 метр захваты менен тартат. А так в лучшем случае там 4 корпус менен 1.60 тартмак да, ушул трактор туурабы. Плюстар көп, функционал көп бул соконун. Глубокое рыхлениясы да бар. Анан 35 сантиметрге отдельный насадкалар бар. Азыркы насадкалар для глубокого рыхления 40-50 сантиметрге. 35 сантиметрге отдельный насадка и плюс 15-20 сантиметрге арпа будайларга үчүнчү түрү отдельный насадкалар бар. Плюс сразу малап да кетет могу трактор. Маласы бар кәдімгі. Екі өкөн, бір емес, екі тіштері бар. То есть анча проходторду эконом кылат да. Бұл деген акчаны да канча экономдойт, урматтуу дыйкандар, өзүңөрдүн убактыңарды канча экономдоп атат. Бир бет менен мындайча айтканда эки жумушту бир кылып кетсе болот экен. Качество итальянский бул долговечный өтө. То есть буну алгандан кийин дыйкан ошол соко алыш керек деген проблема унутат. Ошо менен бул эме өзүнүн дагы жерлерин айдаса болот, башка бирөөнүн жерлерин айдаса болот. Услугага плюс глубокое рыхление азыр 9000ден болуп атат. Ошол соко позволяет делать глубокое рыхление 40-50 сантиметрге чейин. Глубокое рыхление, урматтуу дыйкандар. Слишком мощный, да, для этого плуга. 300 канча, бул канча аттын күчү? 345 аттын күчү экен. 8 цилиндр. Вот глубину проверять. Можно еще раз? Плужную подошву проверять. Ага. Ну, дядя, тут целая лаборатория. Молодец. Метр. Твоя, да? Метр? Оборудование. А не, он этот. Влажная земля, поэтому. Влажная? Это где? Что меряешь? Доска ты спахал, что ли? Да. Вот. Так, это 15, 30, 45, 60. Метр. Вот это 7,5 сантиметров. Не 10. Ага. Вот этот 15 сантиметров, 30 сантиметров, 40, 60. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Фармлит аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutz-Fahr бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Кийинки шайманга өтөлү. О шайман бул комплекс барана менен сейилка. Бул айдалбаган жерге да Фреза менен сейилкабы? Ооба, фреза менен сейилка, зерновой пневматический точного высева. Ушул эле баранага, фрезага кукурузный сейилканы да илсе болот. Маскар деген бизде сатууда турат. То есть биздин клиентибиз азыр алды 200 аттын күчү тракторду, Альпего ошол комплексти и плюс кукурузный да сейилка ошол эле баранага ийилет. Могу чечилет, кукурузный ийилет. Айдалбаган жерде да, ну, конечно, желательно взрыхлить. Бир тетиги соко менен взрыхлить этип койсо, конечно, будет лучше, но бирок биздин клиентибиз, мисалы, могу соко менен 5 жыл айдалбаган беде жерге, айдалбаган жерге сразу отуруп таштайт. Сразу бир өтүп эле жерди майдалап, ооба, сразу себип кетет. Баасы канча дедиңер?
Бунун баасы $62,000 могу. 3 метр захваты менен. Бирок бул вечный болуп атпайбы, Аябай сапаттуу. Бул, во-первых, жер айдап, маалап жүрбөйсүз, там обработка кылып, культивация и так далее. Бул айдалбаган жерде эле, вот мына вот газон стоит, он проехался, все уже посеял, бир эле. Эмне кандай өсүмдүктөр, кандай культуралар менен иштейт деди? Көп культура менен, тут полно гречка и этот зерновой, буудай, арпа, ооба. Бунун түрү өтө көп. Жок, жүгөрү жок, жүгөрү уже башка сеялка. То есть овощная сеялка это башка, бул зерновой. Деги эле мындай зерновойго арналган неме экен? Беде все можно. Майда уруктарга да. Майда уруктарга да болот, ооба. Канча 60 канча деген? $62,000. $62,000. 3 метр. Итальянский Альпего. Ооба. Өтө сапаттуу техника Альпего. Немелери да бар, мульчер да бар, фреза бар, соколор. Мы завозим в основном соколорду сейчас, потому что, ну, баасы примерно турецкий сокодой эле болот, бирок бунуку все-таки в Италии произведенный өтө качественный техника. Европа, булардын евро стандарты бар. Ошого ылайыктуу жасалат да, сөзсүз түрдө. Бул канча болду? Бизде алгандар барбы ушуну? Бизде 3 метровый чоң соколорду алышкан уже, ооба. И плюс өткөн жума 2,5 метр сокону алып кетишти, 120 аттын күчү тракторго. Кандай жакшы иштеп атабыз, э? Ооба, жакшы эле иштеп атышат. Эми бул ушул соко тууралуу кененирээк эми ким алам десе, чалгыздар силерге ушу Расул мырза адис катары силерге көп нерселер айтып берет. Биз да ошол Альпего тууралуу дагы маалымат издеп көрөлү, өзүнүн сайттары бар туурабы? Ооба. Өзүнүн платформалары бар. Альпегонун YouTube'да өтө көп маалымат. Мисалы биздин клиенттерибиз чалып сурашты, могу насаткаларды кандай коебуз деп мен ссылканы жөнөттүм. YouTube'да аларда канал бар, обучающий. Ар бир ушул ЖТМге бар, комплекске, тетиги сокого бар. Ар бир насаткага отдельный видеосу чыккан. То есть если Альпегону алгандан кийин точно маалыматсыз калбайсыңар да. Потому что обучающий YouTube видео канал бар, ооба. Алар итальянский тилде да, англис тилде. Жок, там полностью с видео, ооба, түшүнүктүү эле болот, көрсөтүп коет. Эми иллюстративный видео. Ошондо ссылкасын ырдып койгула, биз андай конечно описание кошуп коелу. Эми такыр эле түшүнбөй билбей атса ошол жака кирип түшүнүп алса болот экен дагы. Макул. Дагы эмне кошумчаларыңар бар ошо боюнча? Келип кайрыла берсин сиздерге. Ооба, кайрыла берсин. Толук маалымат бизде видео көп, иштеп аткан кандай иштейт, кандай действительно именно проверяли, аппаратами проверяли, действительно ли глубокорыхлитель, действительно ли 70, мисалы 3 метровый 70 сантиметрге чейин айдайт. Текшергенбиз, полный видеосу бар. То есть бүт клиенттерге жөнөтүп коюп беребиз. Эми көрүүчүлөргө эстетип кетпейлиби? Силердин азыр бул ярмарка бүтөт, силерди каяктан таап алсак, дарегиңер каякта? Бишкек ГЭС-5 жакта, район ГЭС-5, торгово-логистический центр Караван деген бар, ошонун ичинде биринчи линияда прям объезднойдо турабыз. Жанагы заправка бар, Ред Петролиум бар. Бишкек Петролиум KFC менен. Ооба, кольцонун жанында 300 метр кольцодон 300 метр токмок көздөй. Графигиңер кандай? Канча иштеп атасыздар? Биз понедельниктен пятницага чейин иштейбиз, суббота, воскресенье выходной. 9-тан 6-га чейин иштейбиз. Ошол эмелерге барсаңар болот. Ошол дарекке барса болот, же болбосо чалса. Выходнойдо эле заранее чалып койсо, клиенттерге барып көрсөтүп берип атабыз. Себеп керкилер бошобой калат. Таластан же Оштон атайын выходной келет. Если келсе, чалып коет, биз барып көрсөтүп кое беребиз, выходной күнү болсо деле. Мейли, анда урматтуу көрүүчүлөр, эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutsche бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.